Бул жер Чүй облусунун Красная Речка айылында жайгашкан Тамат КЖ дыйканчылык чарбасы. Жергиликтүү тургундар учурда бул жайдан чыккан саркындуу суу экологиялык чоң көйгөйгө айланып жаткандыгын айтып нааразы болууда. Айтымдарында тамат чыгаруучу заводдон агып чыгып жаткан суу айыл аралап агып, жагымсыз жыты менен кошо жерди да уулап жатыптыр. Жергиликтүү калктын пикиринде завод 2019-жылы ишке кирген. Ошодон тарта курч экологиялык маселе жаратууда. Биз Исхата районунун Красная Речка айылынын тургунубуз. 6-7 жылдан бери уже биздин айылга тамат заводу курулуп, болгон отходдордун баарын тең биздин айылдын ичинде арыктар менен жөнөтүп, бүт эмен баарын отравление кылып атат. Болгон суунун баарын тең. Мурдагыдай уже таза суу акпай ал арыктан. Мал ичпей калды. Таладагы өсүмдөрдүн баары тең уже курап өлүп атат. Тошнота, вон у людей головные боли. Вот Детей постоянно тошнит у нас, мы постоянно по больницам ходим. А вообще-то, может, из-за этого все дети у нас такие слабые стали? У нас дети постоянно. Мы с больницы не выходим. Если раньше дети здесь купались, извините, Да. сейчас... Мои никто дети сюда здесь не лезет. купались, там действительно. Да, Наши выросли дети. на этом районе. Буквально вот 10 минут и уже разница, все, пошла вода совсем другая. Обратите внимание, вот арыки поливные, даже люди их не чистят, не пользуются ими за то, что вот такая вода. У меня дома огород Нельзя я ими поливаю пользоваться. питьевой водой со скважины. А раньше я поливал именно с арыка. Где Максат? Кагаз жүзү менен биз берге биз кайрылып атып бүткөнбүз уже болду. Уже була биякта чоңдор тияктар менен совместно иштеп атса каяктан буйларчы. Эчтеке кыла алышпайт да булар. Бирок учурда Тамат КЖ дыйканчылык чарбасынын башкача айтканда тамат өндүрүүчү заводдун өкүлү бул айтылган пикирлерди четке кагууда. Айтымында заводдон иштелип чыккан суу дайыма текшерүүгө алынып турат. Ал үчүн тийиштүү лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгы дагы бар экенин билдирүүдө. Ал чайкалып келип эле ошол каналдын суусу менен чыгып эле кетет. Эми а жерде биз жыл сайын анализ алабыз. Кирген суудан, источный суудан алабыз. Заключенияларын силерге беребиз. Эч кандай зыяндуу заттар жок. Анан жанагыраки жытты айтып аткан себебиңер, бул жыт бизден чыккан суунун нугун буруп коюшкан булар. Где-то 500 метрден кийин түз кеткен жактан буруп салганда ошол жерден баштап жыт чыгып атат. Бирок жыттан башка жерде эчтеке жок. Мал ичип атат, талаш ичип атат. Эч кандай зыяны жок. Эми бул 50 күн иштейт завод. 50 күндө биз 2 жолу анализ чыгарабыз. Экологтор чыгарат, санэпидстанция чыгарат. Эч зыяны жок. Бир мал өлгөн жок. Жыт единственный жанагы жерден болуп атат да. Биз азыр анын үстүнөн иштеп атабыз. Биз ал сууну азыр кайра каналга бурабыз. Вторичное использование. Каналда ал суу эч кандай зыяны жок. Бул тамат заводунун айланасындагы чуу жараткан окуя муну менен эле токтоп калбайт. Азыркы учурда завод менен ошол эле Красная Речка айылында жайгашкан. Жыргал сүт кооперативи ортосунда жер талаш маселеси сотто каралып жатат. Кооператив мүчөлөрүнүн айтымында дал ушул айылдагы 95 гектар сугат жерди буга чейин Жыргал сүт кооперативи конкурстан утуп ижарага алып иштетип келген. Айтымдарында былтыр Тамат КЖ дыйканчылык чарбасы сот аркылуу жерди өз карамагына кайтарып алган. Мурун эми ал кандай десек, суунун аягы болчу, иштетилбей деле жүрчү ал жерчи, жакшы иштетилбечи, багар жерлер. Анан ушу Жыргал сүт кооперативине келгенден бери уже жакшы болуп калды да. Жер семирди айтканда. Өзүнүн эмеси да бар Жыргал сүттүн, өзүнүн тоют дебедимби жана жер семирткичтерин жасайт. Тоже ошолорду сээп, мындай уже өзүнө келди да, өзү калыбыначы. Азыр эми Тамат КЖ талашып атат эми. Депутаттардын полномочиясына кирет, ооба. Почему? Жерди бергени, эметкени, ошол кезде чыгарган ошондой чечимчи. Ал нерсе анын баары азыр өзүңөр билесиңер, соттун кароосунда калган нерселерди сот чечет го дейм аны. Ал эми Жыргал сүт кооперативинин адвокаттын айтымында талаш жараткан сугат жер буга чейин Красная Речка айыл өкмөтү тарабынан конкурска коюлуп, ага Жыргал сүт кооперативи катышып, жерди бир нече жылга ижарага алып пайдалануу укугуна ээ болгон. Айтымдарында Ысыгата райондук соту тарабынан жерди кайтарып алган Тамат КЖ дыйканчылык чарбасы ал убакта конкурска катышпаптыр дагы. Себеби завод жаңы түптөлгөн убакта юридикалык дареги Чүй районуна катталуу болчу. Ал эми былтыр бул дыйканчылык чарбасы сотко кайрылып, жергиликтүү кеңештин чечимин жокко чыгартып, 95 гектар жерди өз пайдасына чечип алган дейт Жыргал сүт кооперативинин адвокаты. Тамат КЖнин дуарызы боюнча Красная Речка айыл өкмөтү менен Жыргал сүттүн ортосундагы келишимдерди, аренда келишимдерин сот жокко чыгарып салган. Бул биринчи инстанция, экинчи инстанция, жогорку сот толугу менен жокко чыгарган. Бирок азыр биз баягындай
запросторду алдык, документтерди алдык. То, что баягы тамак KG бул ненадлежащий истет экен да, сотко берген акысы жок экен. Себеп дегенде анын өзүнүн учету өмеде ысыгатада жок экен. То есть сотко ал келишимдер алардын укуктарын эч кандай бузган эмес да. Анан кийин биз ошол документтерди азыр негиздеп жаңы ачылган жагдай менен мыйзам чегинде азыр берип атабыз. Ошол соттун чечимин жокко чыгаргыла жаңы ачылган жагдай боюнча деп документтерди берип атабыз. Белгилей кетсек, буга чейин Жыргал сүт кооперативинин мүчөлөрү, алар соттошуп жаткан Томат KG заводу Жогорку Кеңештин депутаты Медербек Сакараевке тийиштүү экенин айтып келген. Бирок дыйканчылык чарбасынын өкүлү бул айтылгандарды четке кагууда. Биз, например, билбейбиз Сакараевди, бизде башка эки учредитель бар. Ну, Сакараевди да жамандаган болбойт, ал кишинин өзүнүн электораты бар. Андай мен да окудум, андай эмелерди жазганга болбойт, жөнөкөй киши бар. Эрге барып отура албайт. Но бизге тиешеси жок ал кишинин бүгүнкү күндө. Биз мына 7-8 жылдан бери өзүбүзчө иштеп атабыз. Жер боюнча 95 гектар мына ызычуу болуп атат. Ошондон 3 инстанциядан утулуп кайра берип атат. Бул бала негизи жерди алганда туура эмес алган, бүт нарушение менен алган, материалдар бар. Биз кайрылганбыз. Бул жер аукционго коюлууларына 1 ай калганда биз айыл өкмөтүнө, айылдык кеңешке, райондун аграрный развитияга заявление жазганбыз. Бизди ушул эмеге катыштыргыла. Биздин бере турган бабыбыз 10 000 сом деп. Ошого карабай. Булар эч ким менен согласовать этпей, пандемия убагында өкмөттүк мекемелер бүт жабык убакта мыйзамды бузушуп, мыйзам токуп туруп, 2,5 000 сомдон Жыргал сүткө берип койгон. Жыргал сүт кооперативи менен Томат KG заводунун ортосунда болгон жер талаш маселеси буга чейин Ысык-Ата райондук, Чүй облустук, андан жакында эле Бишкек шаардык сотунда каралып, сот Томат KG заводунун пайдасында чечим чыгарды. Эми Жыргал сүт кооперативи жогорку сотко кайрылууга камынууда. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал.